Барыңыздарга салам, урматтуу көрүүчүлөр. Анда эмесе сиздер менен өзүм врачмын долбоор алкагында сиздер менен түз эфир алып жаткан учурубуз. Бул түз эфирде сиздердин суроолорду угуп, көйгөйлөрдү угуп, биргеликте кантип чечүү жолдорун баарлашмакчыбыз. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өзүңүздөр үчүн эң пайдалуу маалыматтарды ала аласыздар. Анда эмесе кеттик. Саламатсызбы, доктор? Саламатсызбы. Мен иним жөнүндө сурайын дегем. Мындай анык дагы аллергиясы бар да, анан 2-3 күн мурун одышка сыяктуу болуп, мындай өпкөсү мындай дем ала албай, Канча баш жашта ооруп, деп? 18 жашта. 18 жашта. Аха. Аллергиясы канча жылдан бери болуп атат? Негизи аллергиясы кичинекейинен эле бар да. Анан болду. Тамагында гландалары бир аз шишип, ангина сыяктуу болуп, кичинекей пятна гной болуп кетиптир да. Стрептококк. Анан кийин кылдык. Терапевтке барганбыз, 6-больницагачы. Терапевтке барсак, бизге цевзим менен жазды, азимак. Анан исмежен жазды, эртең менен натощак рассасывать этесиңер депчи. Бирок ошолорду ичкенде дагы мындай ичип келатканда деле такыр мындай действие болгон жок да, фурацилин менен тамагын чайкап атты. Анан азыр деле башы сыгылып, мынтип кысып ооруп атат да. Өзүнүн мындай алы жок, шалдырап эле ушинтип эле жатат. Анан кече одышка дедиңиз, Негизи бая күндөн бери ошондой мурду менен дем ала албай эле, оозу менен дем алып эле мындай чыйкылдайт да, уктап атса делечи. Ушундай сыяктуу болуп дем алып атты да. Анан кылды. Дарылар жардам бербей жатканда смесь сайды го дейм, жеңемчи. Капельница. Анан азыр бир аз эмелери жакшы, ошо дем алгандары жакшы болуп, бирок дарыларын ичип атат да. Уже 3-чү күн ичип атат антибиотиктер да? 4-5 болуп калды уже. Почти негизи 10 күн иштеди да, бир таблеткадан 10 күн ичесиңер деп, азимакты болсо 3 күн ичесиң деп, исмеженди 10 күн деп жазып берди да. Анан Ал жактан дагы физрастворго дексаметазон 8 кылып сайды да. Анан дексаметазонду кантип отмена кылдыңар? Ошо бир жолу сайды, андан кийин 3 күн дагы сайдыбы? Дексаметазонду, препарат дексаметазонду. Билбейт экенмин, ошону жеңемен сураш керек го аны. Анан кийин димедрол ушулардын баарын кошуп сайыптыр да, смесь сыяктуу болуп элечи. Антибиотик кошпой эле. Антибиотикти, 2 антибиотикти ичип аткан турбайбы? Сиздердин случайда уже бул жерде өтө грубейший ошибкалар кеткен. Биринчиден, тамагында пайда болгон нерселер реалдуу түрдө бета-гемолитский стрептококк себептүү болуп атабы же эмне болуп атат? Температура чыктыбы? Ооба. Канчага чейин көтөрүлүп атты? 38. 38. Бул уже бета-гемолитский стрептококктун симптомдоруна окшош эмес, уже бул вирусный болушу мүмкүн, көрдүңүзбү? Бул жерде экспресс тест жүргүзүш керек болчу. Бета-гемолитский стрептококк реальный бактериябы же эмне себептен мындай шишиди мынагу? Көпчүлүк адамдар ойлошот, ушул именно баягы тамактын миндалиналарын шишип кеткен ошол бактерия себептүү деп ойлойт да. Бул биринчи, бул жерде катачылык, конкреттүү так диагноз жок. Эмне себептен шишиди? Экинчи, мындай прокалис станинди көрбөй, С реактивный белокту көрбөй, общий анализ крови көрбөй элементарно. И ошол балада мисалы кайсы антибиотикке реально чувствительность бар, кайсы антибиотикке резистентность. Анда текшербей тупо эле 2 группадагы антибиотикти баштап салган мисалы. Бул экинчи грубейший ошибка. Эмненин негизинде 2 одновременно макролиттерди дагы баштап атат, тигини дагы кылып атат, цефалоспориндерди. Бул уже өзүнчө вопрос реал түрдө талкуу. Үчүнчү вопрос. Декса сайып салыптыр, гормон. Эмненин негизинде сайып атат аны? Эмнеге сайып атат? Лишь бы эптеп симптомдорду азайтыш үчүн аны отмена кылган бизде эң адамдын өмүрүнө
кооптуу болгон нерсе ушул да. Бир күн сайып эле 8 миллиграмм, андан кийин резко отмена кылып салуу. Аны баштадыңбы конкретный обоснованный деңгээлде баштап, аны отмена кылганда дагы жанагынтип 3 күн бою акырын дозасын азайтып кылыш керек. Буну деле мен ойлойм кылган эместер. Үчүнчү группе шашып, төртүнчү группе шашып, мисалы смесь жана айтып өткөн. Эмне ал эч кандай азыр клиникалык бир значимости жок эч нерсе да. Жөн эле баягы обезболивающий, жөн эле организмди андан бетер алсыратып кыйнай турган нерсе да, көрдүңүзбү? Бул төртүнчү группе шашып. Бешинчи нерсе элементарный нормальный диагноз жок баладачы. Эмне диагноз коюм, эмне болду? Бул хриптер эмнеден чыгып атат? Может аллергический генез болуп аткан болсо, бронхиальный астмага өттү, же эмне болду? Спирометриядан текшерилген эмес, көрдүңүздөр. Ол жерде ушундай форматтагы группе ошибкалар болуп атат да. Көрдүңүзбү? Эми азыр дальше эмне кылыш керек? Терапевт. Дальше терапевт жетишсиз бул жерде, албетте терапевт. Эмне кылды терапевт сиздерге? Рентген тартты, анан кийин ошо пневмония жокпу депчи. Анан бронхит деп диагноз чыгарып коюшту да. Деп кандай бронхит деди? Острый обструктивный бронхит деди. Ооба ошондой сыяктуу. Мындай эле кагазга эле жазып берип койду да. Көрдүңүздөр, бул жерде уже конкреттүү түрдө бронхит деп диагноз коюш үчүн деле мисалы КТ көрүш керек болчу, эгер необходимость болсо. Рентгендин негизинде эле бронхит көпчүлүк учурда вирустар себептүү болот да. Острый обструктивный бронхит, көрдүңүзбү? Мындай учурда мисалы элементарно ошо острый обструктивный бронхиттен сизге айтып берейин, тактика ведения лечения эмне кылат? Элементарно жөн эле ингаляция кылат, ошол менен эле чектелет да негизичи. Вот беридуал менен эле ингаляция кылуу жетиштүү болот да, көрдүңүзбү? Кээде мисалы реалдуу түрдө жанагынтип хрип болуп, дем алуу кыйын болуп атса, пульмикорд кошот, будесонид. Ошонун негизинде кылынат да. Бирок мага эң кызык болгон нерсе мындай элементарно мына так диагноз белгисиз болуп эле, может реальный бактерия болуп атабы, кайсы антибиотик, антибиотиктерди ойду келди сайып, смесь сайып, дексаметазон сайып, одновременно бир өтө эле мындай бир ыйлай тургандай деңгээлде нерселер жасап салыпсыңар да негизичи. Анан бул дексаны жеңеңиз өзү өз племде кылып сайган жокпу? Ошону өзү физраствор, анан жанагындай димедрол алып келип, Анан дексаметазон кошуп, анан ошону кошкон окшойт да. Мен чё-то билбейм да. жеңеңиз ким өзү негизи? Ким ал? Жеңем медсестра эле, мындай элечи. Онкологияда, реанимацияда медсестра эле болчу да анан. Ошо да көрдүңүзбү, ушул дагы Мен ооба айттым, албай эле кой деп, албай эле кой. Сен антибиотик ичип аткандан кийин аны албай эле турбайсыңбы десем, антибиотик айыкпайт деп болбогошту да. ошо да көрдүңүзбү? Антибиотикти дагы эмненин негизинде назначение кылды мага бул? Жана айтып кеткендей, мисалы дүйнөлүк медицинада любой антибиотикти сунушташ үчүн критерийлер керек, абсолюттук түрдө показаниялар керек. Ал прокалистанин деңгээлинин жогорулоосу, скорость оседания эритроциттердин жогорулоосу, С реактивный белоктун жогорулоосу, мисалы клиникалык симптомдор 39-40ка чейин көтөрүлүү, мисалы температураны, көрдүңүзбү? Анан бул жерде бешинчи мисалы эмнеден кийин мисалы бул кайсы антибиотикке чувствительность бар, эмне бар? Тем более берде анамнезде аллергический реакцияда кездешип атат мисалы. Ушуларды бүт изучать этиш керек болчу да. Эми дальнейший тактика эмне кыласыздар? Эми сиздерге сунушум биринчи очередь так диагноз койдуруңуздар, пульмонологко барып коюңуздар, спирометрия жасатыңыздар. Анан могу антибиотикти баштагандан кийин аны до конца ичиш керек, айла жок башка, андан бетер резистентный болуп калат. Анан дексаметазонду эгерде кече алып, бүгүн ала элек болсо, аны дагы отменаны туура кылуу менен уже полноценный уже пульмонолог, нормальный узкий специалисттин көзөмөл алкагында кылышыңыздар керек да, мунун баары. Лор врачка көрүнүп, исключение кылыңыздар, экспресс тест кылыңыздар, стрептококко, көрдүңүзбү? Ушул нерселерди жасап балага жардам берсеңиздер болот. Анан эң башкысы билип коюңуздар, негизи өзүм врачмын деген долбоорго сиз деле катышып атыпсыз, бирок өзүңүз дагы мындай бирөөлөр ушундай бир нерселер жасап атканда жол бербегенге аракет кылыңыз. Ар ким өзү каалаган нерсесин бирөөгө подопытный кролик кылып жасай берет да. Бул адам организми, адам өмүрү бул өтө ойлоно турган нерсе. Каждый шаг обоснованный болуш керек. Анан кийин
жеңең болобу, жакының болобу, эми мен кылып жүргөн, көргөн башка врачтар алып аткан деген нерселер, к сожалению, медицинада жарабайт да, көрдүңүзбү? Атайын сиз тем более ушул долбоорго отурганыңыздан кийин, ушул жакта көрүп атканыңыздан кийин мындай мындай түшүнүксүз нерселерди токтотууга аракет кылыңыз, жол бербеңиз. Тем более сиздин бир тууган иним дедиңизби? ооба, бир тууган Бир тууган иниңиздин ден соолугун сактоого аракет кылыңыз, кондузайм. негизи өзү дагы эме да, мындай сабыйраак да, ошого мындай бат баттан эле ооруй берет да бирке Бул уже өзүнчө маселе, көрдүңүзбү? Витамин Д'ны эч ким текшерген эмес, аларын көрүш керек. Неге мындай болуп атат? Изилдеш керек. ошону айттым, вот витамин Д текшериш керек, сага гемоглобиндериңди, фолиевый аллергияң бар экен, фолиевыйды, ошолордун баарын текшериш керек, анализ деп эле айтып атам, күнүгө мамама деле айтам, ошолордун баарын текшерткиле, бунукун. Ошо да ошентип комплекс Кичине жок болуш керек бунуку Ошо депчи. да. Ошон үчүн тез уруп атат да, ошон үчүн ушундай болуп атат да, көрдүңүз. Ошон үчүн комплекстүү изилдөө кылуу деген ошол да. Жөн эле бир нерселерди жасап эле ден соолукту, келечекте болгон ден соолукту талкалоого кирет да, бул дагычы, көрдүңүзбү? Ооба да, ошо агысында вообще эле да, вообще айыкпайт. Баягы проблемаларды чечип койсок депчи, көрдүңүзбү? Бирок келечеги талкаланат. Эртең дагы убакыт өтсө, жума сайын азыр ооруп атса, эртең эмне болот мисалы анын ден соолугу? Эмне болот мисалычы? Бул маселе уже конкретно ата-энеңизге жакшылап түшүндүрүш керек. Бул маселе өтө орчундуу маселе. Тем более эркек кишинин жанагынтип абалсыз болуп кайра ооруй берсе, эртең суставтарына өтүшү мүмкүн, общий слабость, аллергический жанагындай маселелер болуп атканда эртең башка аллергический өнөкөт ооруларды чакырып коюшу мүмкүн. Ошого инеңиз үчүн колдон келген аракетиңизди жасаңыз, кондузайм. Буюрсам могу видео дагы чыкса, ата-энеңизге көрсөтүңүз, ушул видеонун дагы записи чыккан ютубтан же көргүлө, мына иним боюнча сүйлөшүп атабыз биз жерде доктор менен депчи. Негизи эмне дейсиз? Негизи сиздин өзүңүздүн мындай онлайнбы же оффлайн өткөндө эмеге жазсам, консультацияга жазсам, оффлайн жок болуп калган деди да. Асанбайдагы эмеңиз жабып калганбы? Жок, клиника иштейт, бирок бул жерде мындай да, мисалы, если мен оффлайн кабыл ала турган болсом, күнүнө максимум бир 3 адамды кабыл алышым мүмкүн да, 3 эле адамдычы. Анан бир айда болгону 90 адам да. А мага бир айда мисалы 1000 адам кайрылат да, көрдүңүзбү? Оффлайн, тем более мындай да, оффлайн консультация, мына азыр биз жолугушуп сүйлөшүп атпайлыбы? Эми ушундай эле болгону баланы көрүп, эми параметр арка берки, эми азыр пальпация, перкуция, аскультация, бул эми Советтер Союзунда анализде эчтеке деле жок, бюджетте эчтеке жок, эми айла жоктун баягы врачтар клиническое мышлениесин арка беркисин жардамы менен кылышкан да, эми диагноздорду колдон келишинче кылып. Бирок эми азыр заманбап медицинада, доказательный медицинада мисалы какой-то бир диагнозду коюш үчүн конкретно алгоритмдер бар, анализдер керек, клиникалык симптомдорду монтип айтып атабыз дейт, так бизде бүт инструменттер хватает бардык нерсеге. Тиркемеде анамнез чогултканда мен мисалы, тиркемеден элементарно оффлайн жолугушканга караганда намного эффективныйраак чогултам да. Себеби оффлайн консультацияда, оффлайн баягы жолугушууда ошол 50 вопросту берип, ошонун жообун алышынча 4 саат өтүп кетиши мүмкүн бир эле пациентке. Тиги жооп берип отургончочу. Элестетиңиз, бул баягы физикалык жактан пациентке да кыйын. И меники жөн эле консультация эмес, көзөмөл болуп атпайбы? Бул көзөмөл деген мындай терең изилдөө, мурунку абалдарынан баштап азыркыга чейин изилдөө, көрүү, күн сайын анын абалы менен тааныштыруу. Бул нерсеге тилекке каршы биздин түзүлгөн азыркы оффлайн медицина жөн эле бизде частниктерге барасың, там кеңеш аласың, дары жаздырасың. Ал маселени чечпейт да. Мен негизи медициналык жардам берүүдө ар бир пациентке мындай толук кандуу жардам бергенге аракет кылам, системдүү түрдөчү. Жөн эле баягы лишь бы дары жазып берип коюш, жөн эле пациентти көрүп, умный вид кылып, сонун кылып, жүрөктөрүн угуп, жак-пак кылып, мисалычы, кылып атпайбы? Андай кылыш өтө жеңил, шаблонно баардыгын кылыпчы. Өтө жеңил ал нерсе. Бирок ал пациент боюнча күн сайын ойлонуу, күн сайын анын дневнигин көрүү, дарыларына коррекция киргизүү, абалын угуп туруу, мисалы эмне өзгөрүп аткан, бул нерсени уже көбү жасай албайт да. Бул жоопкерчиликти мындай деңгээлде ала албайт. И оффлайн живой жолугушуу бул нерсе бизге мүмкүн, мындай мүмкүнчүлүк бере албайт да.
Мисалы онлайн көзөмөлдө мен как будто тиги пациент менен чогуу жашап аткандай деңгээлде информацияны алам да. Көрдүңүзбү? А мен офлайн көзөмөлдө ушу офлайн көзөмөл кылышым үчүн анда сиздердин үйүңүздө да жашашым керек да. Ийниңиздин жанында күн сайын жүрүшүм керек. Жо там мындай болуп атат, бүгүн канчада ичтиң тамагыңа, всё ичтиңби? Баягы больницада обход кылат го, типа ошондой сыяктуу. Бул тилекке каршы мындай невозможный нерсе да. Анан көпчүлүк пациенттер ойлойт эми доктор бир көрүп койбойсуңбу? Көрүп койгондо эмне өзгөрөт бул жерде? И так сенин кое турган диагнозуң анамнездин негизине, анализдердин негизине таянып атса, адамды жөн эле бир көрүп коюу менен бул бир чудо бир нерсени кылуу туура эмес, конечно, бул мүмкүн эмес да. Ооба эми албетте көрүп койгон сонун нерсе көрүп, жүзмө-жүз, бирок ал нерсеге тилекке каршы менде убакыт жагынан пациенттердин көпчүлүгү не позволяет да ал нерсеге, мүмкүнчүлүктүчү. Көрдүңүзбү? Эптеп бир жумага, эптеп сиздерге өзүм врачмын долбоорго чыккандарга убакыт табып атайын ушуну аракет кылып атабыз да негизичи. Силер менен хотя бы жүзмө-жүз жолугушуп, эфир аркылуу болсо дагычы. Ошондой. Анан менин жасап аткан могу дарылоо тактикам бул сильно отличается да, баягы биздин врачтардын эле деңгээлинде эмес. Бул уже более мындай продвинутый вариант да, көрдүңүзбү? Биз заманга ылайык бүт колубузда болгон инструменттерди колдонуу менен ден соолукка мындай инновациялык өзгөртүү киргизүүгө арналган ыкма да, көрдүңүзбү? Ушул ыкманын уникалдуулугу менен анан пациенттер көрүп атасыздар да, анан ушу жыйынтык алышып атат, системдүү түрдө күн сайын аракеттин айынан ийгиликтүү деңгээлде айыгып атат, жөн эле убактылуу жеңилдеп эмес, толук кандуучу, көрдүңүзбү? Ошондой. Анан эми Советтер Союзу учурундагы баягы беркиндей эле обычный медицинага көнгөн, эми поликлиникага барып, жөн эле көрүнүп, дары жаздырып, анан аны ичип коюп, дальше результат болбосо чөп чар менен дарылагандарга барып коюп, там тияк бияк, эми алардын түшүнүгү ошол боюнча калып кетти да. Бирок биз азыр 25 жыл жашап атабыз, 21 кылымда жашап атабыз. Бар мүмкүнчүлүктөрдү бүт колдонушубуз керек да. Ошондо кундуз айым. Ошол инимди анализдерин Ушул негизги тапшыртып айтыңыз, ата кайтабыз. энеңизге түшүндүрүп, доктордун көзөмөлүнө жаздырайлы, изилдетели, анализдерин көрсөтөлү, анамнезин көрсөтөлү, эмне болуп атат, жетишсиз болсо дарылатайлы, общий состояниясын көрсөтөлү, жөн эле эптеп ооруза дексаметазон сайып коюп жүрө бербейли, иммунитетин талкалайбыз бул нерсе менен. Бул чечим эмес, бул убактылуу гана ооруну басуу деп түшүндүрүш керек бул жерде. Эртең спирометрияларга жөнөтөм мен, алардын результаттарын интерпретация кылышыбыз керек, бүт көрүшүбүз керек да. Бүт исключение кылыш керек, возможно, бүт причиналардычы, көрдүңүзбү? Мындай шашпай, комплекс түрдө, системдүү түрдө, акырындык менен, степ бай степ аракет кылышыбыз керек да ден соолугун жакшырткангачы. Эртең үй бүлө курат, башка курат, студент болот мына жакында. Көрдүңүзбү? Бул нерселерге бүт көңүл буруш керек. Эми мага жазган немеге Байкеге жазсам болот да, WhatsApp'танчы? Элим деген менеджер жазды эле. Ошол эле менеджерге жазып байланышып, доктордун көзөмөлүнө жазылайлы жеке десеңиз эле сизге толук маалымат беришип, эмне болот, көзөмөл кандай жүрөт, эмне кылат, бүт маалымат беришет да кундуз айым. Всё, амандыкта туруңуз, Хорошо, Үйүңүз мейилиңиз, рахмат чоң. акыл жакшы туруңуз. Бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктай берели. Долбоор боюнча, ар бир чыгып аткан сабак боюнча өзүңүздөрдүн пикириңиздерди комментарийге жазып туруңуздар. Алдыда Кудайым буйрса эң жакшы болгон балдардын иммунитетин кандай витаминдер менен жакшырта алабыз деген суроого өтө сонун курсум даярдалып атат. Ошол курсту тартуулайм жакында. Долбоорго катышкан подпискаңыздар азайып бараткан болсо, мөөнөт азайып аткан болсо, ошол 0556 800 номерине байланышып, подписканы продлевать этип, эмне долбоор алкагында дагы да өзүңүздөрдүн медициналык сабаттуулугуңузду жакшырта бериңиздер. Башка катталуучуларга дагы сунуштаңыздар. Себеби өзүм врачмын долбоору бул келечекте кыргыз медицинасын өзгөчө деңгээлде өзгөртө турган долбоор болуп эсептелет. Ошондуктан баарыбыз биргеликте элибиздин ден соолугуна кам көрүүгө аракет кылайлы. Сиздер менен болгон мен Бекжан Турабеков. Анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө.